Жалал абадта 14 жашар кыз көз жарды. Жалал абад шаарында 14 жаштагы кыз көз жарды. Бул маалыматты Турмуш басылмасына Жалал абад шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын жетекчилиги ырастады. Маалым болгондой, медицина кызматкерлерине жашы жете элек кыз кош бойлуу болгону тууралуу маалымат түшкөн. Мындан улам шаардык мэриянын алдындагы балдарды коргоо комиссиясында кыздын тагдыры каралган. Анда апасы кызы жыныстык катнашка барган жигит менен сүйлөшүп жүргөндүгүн, бирге болууга каршы болсо өз өмүрүнө кол саларын айтканын билдирген. Кыз дарыгерлердин тынымсыз көзөмөлүндө турду. Биздин кызматкерлер да кабар алып жатышты. Эне баланын абалы жакшы, апасынын үйүнө чыгарылган. Биздин кызматкерлер кызда балада жашы жете элек болгондуктан көзөмөлгө алып жатышат деп айтылат маалыматта. Жалал абад ОИБдин басма сөз кызматынан алынган маалыматка караганда, кыз кош бойлуу мезгилинде териштирүү жүргөн. Медпункттан түшкөн маалыматтын негизинде териштирүү жүргөн. Кыздын үйүнө барганда ал турмушка чыкканы кош бойлуу экени аныкталган. Топтолгон материалдар каттоого алынып, 16 жашка толо элек кыз менен жыныстык катнашка баруу беренеси менен иш козголуп, тергөө жыйынтыкталганда соттун кароосуна жиберилген. Соттун чечими боюнча күйөөсү 3 жылга үй камагына чыгарылган деп билдиришти милициядан. Кыз менен жыныстык катнашта болгон жигит 19 жашта экендиги айтылууда. Булак турмуш кейжи. Бекборбиев: өзүм да ары барып бери келдим. Арапа күнүңөр менен, Курманайт тирүүлөрдүн тирүүлүктүн майрамы экен. Оорубагыла достор. Бул илдеттен көп жакындардан айрылдык. Бир айдын ичинде эле бир тууган таекем, бир тууган бөлөмдөн анын аялы жеңебизден айрылып отуруп калдык. Өзүм дагы ары барып бери келдим. Азыр жакшы, шүгүрмүн. Жашоо улана берет экен. Кудай жакшы көргөнүн алып, калгандарыбызга эскертүү берди. Ден соолук, иммунитетти бийик алып жүргүлө деди окшойт. Көбүрөөк көчөгө, тоого чыгалы, үйдө олтура бербей, сыртка чыгып кара жумуш кылалы, иштейле, кыймылдайлы. Албетте мунун баары ден соолук деп жазды Бекборбиев. Булак аргумент кейжи.